Биз Кыргыз Түрк Манас университети спорт илимдери факультети илимий изилдөө проектинин алкагында Кыргызстандагы жогорку квалификациядагы көк бөрүчүлөрдүн мелдеш алдындагы морфофункционалдык абалын жана физикалык даярдыгын аныктоо. Ал эми морфофункционалдык абал дегенде, көк бөрүчүлөрдүн боюн, салмагын, дене курамын өлчөөчү ыкмаларды колдонобуз атайын. Ал негизи бул илимий проекттин максаты бул көк бөрүчүлөрдүн жөнөкөй норма абалын аныктоо да. Кыргызстанда мындай илимий проект эч качан жүргүзүлгөн эмес жана илимий маалыматтар такыр жок. Дүйнөдө да мындай маалыматтар жок. Ошол үчүн биринчи жолу Кыргыз Түрк Манас университетинде проект ачылып, бул Кыргызстандагы көк бөрүчүлөрүнүн физикалык абалы, функционалдык абалы аныктоо максатында жүргүзүлүп аткан проект да. Bunun içinde дене курамы дагы бар, жүрөк кан тамыр системасынын өлчөө бар, толук функционалдык абалы жана иш жөндөмдүүлүгү улакчылардын. Алар ат үстүндө ойногону менен көп кыймыл аракеттерди аткарышат да. Алардын физикалык даярдыгы да жакшы болуш керек, күчү, чыдамкайлыгы, шамдагайлыгы. Ошол эле учурда өнүккөнүн карайбыз дагы, ошол эле учурда функционалдык абалынын дагы өнүккөнүн карайбыз. Алардын дем алуу системасы, жүрөк кан тамыр системасы, то есть норма абалда болушу керек да. Негизи бардык курама командалар биздин спортко тиешелүү спорт медицина борборуна учетко турулуш керек дагы. Андан кийин ар бир мелдештин алдында алардын ден соолук абалы боюнча көзөмөлдөө жүргүзүлүп, регистрация жүргүзүлүп туруш керек да. Ден соолугу чың болгон эле спортчулар мелдештерге катыша алат деп. Ошол үчүн биздин максатыбыз жогорку квалификация болгондуктан биякта көк бөрүдө лигалар бар экен да. Биринчи, экинчи, үчүнчү лига жана жогорку лигадагы спортчулар. Ошо бизди кызыктырган жогорку лига жана бул 1-2-3 лигадагы спортчулар болуп атат да. Булардын норма көрсөткүчтөрү боюнча стандарт иштеп чыгуу да максатыбыз. Көк бөрүчүлөрдүн функционалдык, морфофункционалдык абалдары кандай болушу керек. Саламаттыгынын абалы дагы ийет экен да. Сөзсүз түрдө спортчулардын саламаттыгынын абалы. Ошон үчүн жана медициналык борборлордон булар учетко туруш керек. Спортчулар катары бардык спорт түрлөрүндө булар учетко турушат да. Анан мелдеш алдында, мелдештен кийин дагы булар көзөмөлгө алыныш керек, сөзсүз да. Анан кийин саламаттыгыны сөзсүз түрдө жүрөк кан тамыр дем алуу системасын текшерип аткандыгыбыз, бул норма көрсөткүчүн карайбыз, нормага салыштырып. Жана дагы бул спорттун таасирин, көк бөрүнүн таасиринин алдында дагы кандай артыкчылыктары бар экендигин аныктайбыз да. Анан сунуштамаларды беребиз. Иш жөндөмдүүлүк жанагы степ тест, физикалык степ тестти аныктабыз. Бул иш жөндөмдүүлүгүн жогору же төмөн болгондугун аныктайбыз да. Көк бөрүчүлөрдүкү нормада кандай экенин карайлы деп, анан салыштырмалуу түрдө лигалар ортосундагы жанагы квалификациялуу спортчулардын ортосундагы көрсөткүчтөрдү салыштырып алалы деп атабыз да. Көрөлү, анан кийин алардын дагы салыштырууда дагы нормаларын иштеп чыгабыз деп атабыз. Кандай болот? Ал үчүн бизге көп Кыргызстандагы бардык жогорку лигадагы командаларды өлчөп чыгыш керек. Жана берки 1-3 чейинки лигалардагы спортчуларды өлчөп чыгышыбыз керек да. Анан курагына да жараша ошол норма көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу.